Эгер болгон болсо анда мыналарды мисалы шактуу мынадан койсок деле болмок да өзү. Койсок деле болмок. Бирок дагы эле кайра ошондой болуп калат. Же болбосо мынага конкурент катары эсептелип калат да бул. Ошондо мынадан качырышыбыз үчүн биз мындай кылышка айла жок да. Айла жок. Анан мындай жаңы шак чыкканда муну мындай кол менен эле кысыр деди го. Ошону менен эле кылып коебуз. Мына алиги бир нерсе ийилип таштап элечи. Ошондой эле. Азыр алиги жазда менен көргөнбүз да. Мындай шактар гана, мындай шактарды какканбыз да мынада тамыр алтында. Мындай какканбыз. Ошол жерде мына 2-3 шактар чыккан да. Ошолорду кандай кылабыз? Ошодон аралыгына карап туруп, 1ден же 2ден коюп. 1ден 2ден коюп туруп, анан мындай кесет да. Чыгара элечи. Бул мөмө пайда кылыш керек да. Мөмө ушул мына шакта пайда болобу же мына шактабы? Мына жакта дагы пайда болот. И мынада дагы пайда болот. Будан өскөндөн кийин августта дагы кыркабызбы? Мына үстүрагын, Алиги азыктын потогун токтотуш да. Токтоткондо анан биякта келет болобу? Мөмө ала турган шак менен беркинин айырмасын көрсөтүп койсоңуз. Өсө турган шактын айырмасын. Көпчүлүк билбейт. Азыр мынабу өсө турган шак. Өсө турган шак. Учу мынандай болот экен. Бул өсөт, булчу. Өсө турган шак. Плодовой прутик деп коебуз. Мынакей. Бул мөмө. Мөмө. Учу томпойуп турган. Томпойуп турат. Анан мынакей. Бул дальше өспөйт, булчу. Анда башы каттык болуп калат. Азыр эми монда катты эле. Мыналар ростовойлор. Мына деле прутик болуп калат. Ростовойлор. Шиш болот ростовойлорчу. Мыналар томпок болуп токтойт. Ушуга көңүл бурушуу керек. Эми азыр мына жердеги бир 5 жылдан кийинки акыбалды элестетсем, совсем бир дубал болуп калат да. Ошого эми алып качабыз эми сыртка. Азыр обрезка кылса болбойт, ана мына дегендерге бекер сөз берди. Азыр ошону лидер кылса болбойбу эле ошону азыр? Мунаны коебуз. Лидергеби? Муну коеюн десем, мынадан биз горизонталь шаг алышыбыз кыйыныраак болуп калды да. Жакын болуп калды экечи. Мына уже алыс. Ошондой расчеттор дагы эске алынып кете бериш керек да походу. Мынаны кылдыйлатабыз. Мынаны мөмөгө калтырабыз. Совсем алабыз. Үйүп койсок, мисалы. Эми азыр мына экөөнүн аралыгын алыстатышыбыз керек. Муну дагы түшүрөбүз. Лидерди дарак өзү айтат. Билсин, мына машыкчалар. Дарак сизге айтат экен, бизге айтпайт да. Биз сүйлөшө албайбыз да дарак менен. Тилин жакшы билбей атабыз да. Болот, каласа баары эле оңой нерсе. Ушул азыр эми эле өзүнө келип калды мындай караганда. Эгер мына шактар жоон ургондо деле аралыктар нормальный болот да. Азыр мына баягы кайра түзөлүп кетпейт экен да, мына. Мен жазда сабакта именно ушу крипсондон кыйналып аткан эле ноокаттыктар. Жаш көчөттү кантип жашынан ошондой кылышты бир көрсөттүм. Ол дагы обрезка менен жаңы чыкканда эле сыртты бүчүргө коюп кесип тургула депчи. Барган сайын горизонталь болуп кете берет ол. Анан эң катабыз бизде крипсонду жазда сыртта шактатам деп туруп, мына мисалы мындай өскөн болсо, мына жерден алып койдук да, көрчү. Ошондой кылбастан мына жерде мындай буралган жер болот. Шаттан. Мисалы мына жер. Ушул жерден кесилсе, ушул горизонталь шак берет.
Mınaçı. Nereden alınsa bir. Nereden alınsa kayralarından tüs çıkıyor. Evet, tüs çıkıyor. Misal mına dele gorizontal şak berет da. Çem mına barganda ошентип. Бирок ошого жол койбостон башынан эми ошону кылып кеткен жакшы да. Горизонтал кылыпчы шактарды. Мынтип өстүрүп алган кайра оңдой. Бирок бакты бир көрмөй сайын эме болбойт. Абалын айтып чөбүр. Эме болчу. Өсүшү менин адрескасы кандай болгонун. Адрескасы кыргызча кандай? Бир жылда 4 жолу уктайбыз да. 4 жолу. Ошо 4 жолу уктайбыз, ошонун эсебинен идеальный форма барчы. Себеби жаңы чыккандын направлениясы билингенде эле ашыкча экени билинет да биякта бар ашыкча. Ошолорду билен адреске кылып, биякты нөмөлөтүп, плюс форманы туура берип коебуз. Общий абалын карап турсаңар, анан кийин анан кескеним биякта боштук болду. Шак алыш максаты бар. Шактарды аябаш керек. Мунун шактардын 5 жыл, минимум 5 жыл кийинки акыбалын элестетиш керек да. Жон оргондо бири-бирине кандай мешедеп коет. Аралыктар жакын болуп калбайбы депчи. Жашынан алиде алып барыш керек экен. Чоңойгондон кийин жоон шакты алып коюшунан эме болуп калат экен да. Азыр экөөнүн аралыгы нормально да. Келгенде лидерди тандаш керек. Биз тандап алып башат. Мисалы мынаны жасап коюштум да. Азыр эмнеде горизонтал шак берген мына. Шак берген. Бирок лидерге жакын. Почти конкурент да бул чөтө. Мындай болгондо эле уже тип айнай берет. Ошого айла жок эми биз эмнеден шак алышка жасайбыз. Получается эмнеден качты бул чөтө. Ал биз ошону коюп жатсак да баягы жерден алышат да. Эчтеке өзгөрбөйт эле. Азыр лидерден качты. Жакка независимый кетет. Мына жерде эми мына экөөнүн аралыгын балансташыбыз керек. Мындай туруп, мынаны баягындай кылып байырып коебуз. Манчы. Бүгүнкү ярышыбыз жакшыраак кубаттанып, өзүнө келип алыш үчүн биз мынаны кармап турабыз. Лидерди кетирбей. Лидерди кармап турабыз. Булар кеңири жеп калгандан кийин келип, анан кое беребиз. Ого чейин мынаны кесип чыккандарын кесип тура берген болсок, мына жерлерде эмне пайда болот? Без толк нерсе болот. Мынаны лидер болот эмес. Мынадан эми биз горизонтал шак алышка үмүт кылып кетебиз. Мынадан лидерден мына кетсе жакшы эле болот экен. Алыстады да. Эми бизде мына деле горизонтал да. Керектүү шактай сезилет. Бирок жакын. 1-2-3. Мындай кылсак, оңой болду. Мына мөмө шак болгон ошондо. Ооба, ошо мөмөгө калып калып берген жөнчө. Мындай кээде мындай жамбаштан чыккандар болуп калат. Муну саат пайдаланып калабызчы. Кайра эле дагы лидерди токтотуп коебуз. Ошо чейин бир жырап мөмөгө кирет, булар формага келип алгыча.
Şaktар kuvvatsız. Kuvvatı yok. Az bitti mi olsa mı ay yok. Kuvvatlandırıp barışız gerek. Bilmiyorum. Birlikte çok mesele var. Video kanalımız götürüp liderdi bundan kılatıran olsak bunlar da asla türlü yapalım. Bakın. Nasıl liderdi başka sefer götürürüz. Buna götürüş yapıyoruz da. Şimdi bu yapta var da saklatı var biraz. Aman ne var şimdi. Yani alt biraz bakın. Buradan çağırıp koyup. Ne var arkadaşlar? Liderde giyin, odur olar, kabot, kaçak. Yani daha iyi. Yakın çıkan bir yerinde.